ауылы Кожомкул атындагы спорт ордосунда дзюдо боюнча Даниил Бабаевдин жаркын элесине арналган эл аралык мелдеш аяктады. Таймашка өлкөнүн бардык регионунан, Бишкек жана Ош шаарларынан сырткары Казакстан менен Өзбекстан мамлекеттеринен да спортчулар келген. Эскерте кетсек, мелдеш өспүрүмдөр арасында өтүп 9 комплект медаль үчүн кармаштар жүрдү. 25-26 мартта өткөн мелдеште жергиликтүү спортчулар намыстык колдон чыгарбай алдыңкы орундардын көпчүлүгүн алып калды. Бул таймаш акыркы 3 жылдан бери уюштурулуп келсе, 2 жылдан бери эл аралык деңгээлде өтөт. Белгилей кетсек, Даниил Бабаев өлкөнүн спорт чебери жана Азия чемпионатынын коло байгесинин ээси болгон. Спортчу 2009-жылы автокырсыктан көз жумган. Турнирлер аякта деле аз болот. Анан кийин бир коңшулаш мамлекеттерге келип, ар дайым катышып турса, мен ойлойм, өзүнүн спортсмендерин көрүп алганга, эмдиги соревнованияга кандай жыйынтыкты чыгарышка аларга деле жакшы болуш керек. А так ушундай турнирлер болот. Бул 3-чү жолу болгондуктан ушунча аз болуп калды. Ушундай турнирлер болот. Мисалы Манас Хан Манаса деген турнир бар. Ал жерде 12-13 командадан ашык келет. Анан кийин бардыгы тең каражатка байланыштуу жыл башы болуп, кичине кыйынчылыктар болуп калды. 25-26 март күндөрү Бишкек шаарында шахмат боюнча кичинекей балдардын арасында мелдеш өттү. Балажан окуу борбору уюштурган акыл таймашына Борбор калаанын мектептеринен жана окуу борборлорунан 16 курама жаат катышкан. Уюштуруучулардын айтымында алгач 40-45 катышуучу болот деп күтүлгөн. Бирок 60 жаш балдар таймашка келгенине кубанып жатабыз дейт алар. Алгачкы кадамдар деген аталышта өткөн таймаш жаш балдар үчүн абдан маанилүү. Анткени бул аларга шахмат менен олуттуу алектенүүгө түрткү болот дейт мелдеш ээлери. Жыйынтык командалык негизде чыгарылгандыктан ар бир кошуунда 3 эркек бала жана 1 кыз болуп таймаш жүрдү. 25 мартта тандоо оюндары өтүп, бүгүн финалдык бөлүктө алдыңкы 6 курама өнөр көрсөткөн. Ар кайсы школдон Бишкектин бүт эле катышуучулар келди. 84 школдан, 5 школадан, Агоргөдөн жана Саторис образовательный центринин ичинен ушундай мелдешти өткөрүп жатабыз. Именно жаңы баштап жүргөн балдар ошолорго кадам кылып, аларга деле возможность көп болсун деп, дальнейшем булардын арасынан деле мастер жана гроссмейстерлер чыгат дегенге биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Бүгүн ардагерлер арасында кичи футбол боюнча Кичи футбол ассоциациясынын 1-президенти Кадыр Атакараевдин жаркын элесине арналган мелдеш старт алды. Таймашка катышып жаткан 8 кошуун 2 тайпада оюн өткөрүп, андан кийин өз тобунда 1 жана 2 болгон курамалар мелдештин кийинки бөлүгүнө өтөт. 26 мартта башталган мелдештин финалдык бөлүгү 30 мартта орун алмакчы. Кадыр Атакараев кичи футболдун өлкөдө өнүгүшүнө чоң салым кошкон инсандардын бири. Ал жаш кезинде оюнчу болсо, кийинчерээк жетекчилик кызматты ийгиликтүү аркалаган. Жаңылыктар мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин базасында даярдалды.